Мен үчүн орозо бул ыйман жолуна эшик болду. Көптөрү ыйман жолуна намаз аркылуу келет экен, Куран аркылуу келет экен, же башка бир жолдор менен келет экен. Меники ыйман жолуна келүүмдүн эшиги орозо болду да. Себеби дегенде канча жыл бир мурун мен деги эле орозо кармабайт элем. Анан орозо кармап элдердин орозо башталды. Мен адаттагыдай эле орозо кармаган жокмун. 2 күн өткөндөн кийин түш көрдүм. Мен ал кезде кичине Россиядан баягы терек ташып иштейт элем. Анан ошондо түшүмдө эски Араб шаарында болуп калдым. Көчөдө эч ким жок. Бир адам жок. Бирок акта баягы жаш бактар өсүп турат. Анан мен карап, бактар уякта эч ким жок экен. Анан бактар жөнөлүп турат. Ушу бактарды барып кесип алыш керек экен. Жүргүлө бар техника алып келели да, кесип кетели деп. Болбосо моундай жаш бакты деги эле кыйган болбойт да, бул убал. Деп техникаларды алып кайра келсек, шаарда бут кое турган жер жок. Ушунча киши көп. Анан жанымда бирөөлөр бар экен, алардан сурадым. Бул кандай болуп калды? 1 саат мурун эле эч ким жок эмес беле десек, биз келген учурда баардыгы ифтарда болчу дейт, ооза чарда болчу дейт. Ошондо бир дагы бала, бир дагы адам эшикте болгон эмес, баардыгы ооза чарда болгон. Биз келгенче булардын ифтары бүтүп, тирилиги менен эшикке чыкты. Дегенден кийин эле мен бир кара чуңкурдан ойгонуп калдым. Көзүмү ачсам эле чуңкурдун ичинде экем. Стенкалары, дубалдары темирден, мындай чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк жок. Бели менен өйдө кир суу. Анан ошол түштү көргөндөн кийин эртең менен саат 8 болуптур. Ал кезде ооз саат 5-терде, 6-ларда жабылат эле. Мен ойгонуп туруп эле же дубасын билбейм, ооз жабардын, же эчтекесин билбейм. Бир гана жүрөгүм менен ниет кылдым да, Кудайым, мен терек уурдап, жанагынтип темирден кир суу менен чуңкурда болгондон көрө, ошол орозо кармагандардын арасында болоюн. Мен сенин ыраазылыгың үчүн мен орозо кармадым, оозумду жаптым деп, эчтеке суу ичпей туруп, оозумду жаап туруп, ошодон кийин анан артынан орозо кармадым. Ошол орозо учурунда жума намазга барып баштадым. Жума намазынын артынан 5 маал намазга өтүп кеттим. Айтор, Кудайым, мага адамдар, достор, туугандар, жора жолдоштор, мындай иман жолундагы тааныштар ынандырып ишендире албаган бул жолду, иман жолун Кудайым өзү келип туруп мага ак карасын түшүндүрүп. Ошон үчүн мен ушунчалык орозого деги эле Рамазан айы барына аябай ыраазымын. Себеби мен үчүн бул иман жолуна кадам болгон, эшик болгон. Дагы бир көрөрман суроо берген экен. Динге басым жасасак, коомубуз тазаланабы дейт. Кандай ойлойсуз дейт? Өзү бул мисалы биз телефон сатып алабыз го. iPhone, бул Samsung бул сатып алсак, ичинде китепчеси болот. Бул iPhone 12 мындай баскычтары бар. Муну басса бул функция иштейт, муну басса мунусу иштейт, муну басса тигиниси өчөт деп инструкция да. Колдонуучу китебич. Адамзаттын да колдонуучу китеби бар да. Бул Куран. Анан биз мисалы Кудайга шүгүр, биз мусулман болуп жаралып, мусулман үй бүлөдө төрөлүп, биз үчүн ислам бир оор келген жок да. Биз үчүн ислам жөнөкөй эле келди да. Биз төрөлүп калсак эле мусулман болуп төрөлүп калдык да. Ал эми канча деген илимпоздор, мындай мусулман эмес илимпоздор изилдеп отуруп, чыныгы бактылуулук жашоо ислам экенин бүгүн мойнуна алышып, алар дагы мусулманчылык кабыл алып атат да. Бул эмнени айтат? Бактылуулуктун формуласын издеген адамдар акыр айланып келип исламга такалып атат да. Ислам бул ар бир кадамыбыз, сүйлөгөнүбүз, жашаганыбыз, уктаганыбыз, тамак жегенибиз, турганыбыз, басканыбыз, бунун баардыгы ислам да. Ошон үчүн мен неге айтып атам, биздин ата-бабалар ошунча кемеңгер, ошунча имандуу, ошунча адептүү болгон десе, булар жөн гана ислам менен жашаган. Ошон үчүн сөзсүз биз исламды колдоп, ислам менен окат кылышыбыз керек. Анан ислам десе көптөр мындай терс кабыл алат да. Ислам десе бул илимсиздик, бул мындай өзүн карабай кир жүрүү деп. Жок, ислам деген бул сулуулук, бул илимдүүлүк. Мисалы Курандагы эң биринчи түшкөн аят оку деген. Оку. Намаз оку эмес, там китеп оку эмес, бул оку, илим ал депчи.
Ошон үчүн бул илим жолу да. Ошон үчүн ислам менен жашайлы туугандар. Ошондо баягы мурунку ислам доорундагы бүт ачылыштар, математикадагы ачылыштар, астрономиядагы ачылыштар, мындай дүйнөлүк химиялык ачылыштардын баардыгын мусулмандар жасаган. Анткени алар илимдин артынан түшүп, мусулманчылыкты туура колдонгон. Биз дагы ошо мусулманчылыкты туура колдонолу.